жардам берүү биз ар бир мусулмандын милдети болот да. Ар бир адамдын маселен башында ар кандай нерселер бар. Ар кандай кырсык болуп калышы мүмкүн андайчы. Жакын тууган айрылат, көңүл айтып бир жакын бир туугана боор тарткандай болуп жардам беришибиз керек да. Мекендешибизге. Эгерде мындай жардам бербей десем, бул тикенчиликке алып келип калат да бул. Тек оштук же түштүк же нарындык эмес да. Адамдын баласы жаралгандан кийин, мусулман болгондон кийин өзбек болобу, тажик болобу, баардыгыбыз бир тууганбыз дейт да, мусулман болгондо адам баласына жардам беришибиз керек да. Эми оштукту айтканда эртеңки күнү баласы деле оштукка болуп калышы мүмкүн, келинде болчу. Эми ар биринин өзүнүн пикири бар, ою башка да. Биз туура ойлошубуз керек. Илягым келет баргачы. Шейит кетти, конечно. Мен да алыс да болсо санымды кошуп коеюн дейм. Деген кырсык айтылбаган жок, айтылбаган жок. Просто жалко. Кичинекей балдар, аялдар уктап жаткан мезгилде шейит кетишти. Эмне дейм мен? Башка сөзүм да жок багачы. Просто илягым келет. Ушул оштуктар дагы деле төрөп алат деген сөздөрдү интернеттен окудум. Эми, конечно, бул жерде мындай немеде бөлүнбөшүбүз керек эле да. Оштук, түштүк, түндүк депчи. Буларга албетте мен терс таасир этем андай адамдаргачы. Аларды даже адам катарына кошкум да келет. Кантип ушундай болсо төрөп алат алар көпчүлүк деп баарын оштуктар басып кетти деген сөз да айткан сөз да турмун.